Toybos firması boyunca malumat berip koyuyorsunuz Ustaz deyip. Erik, Allah'ım razı olsun. Toybos boyunca biz Alımlar Kengeşi'nin atayın tüzülgön komissiyanın negizinde biz barıp tekşerip geldik. Al jerdagi bir şol tazalığına gana көңүл бурулган маселелерди гана карап келдик. Бул боюнча комиссия экинчи отурумун кылды. Андан кийин муфтияттын халал индустриясынын башчысы Бактияр Устаз ошол кат менен Алымдар Кеңешине кайрыла турган болду. Бул чечимди Алымдар Кеңеши бир чечим чыгарат деген тыянакка келдик. Анан Алымдар Кеңеши бир чечим чыгаргандан кийин биз комиссиянын корутундусун бердик. Анан ошол жактан Алымдар Кеңеши özleri çıkarsa жақында ошол bir belgi бар. Эми азыр Toybos сатылып атат, жеп атат. Эми ушул жерде кээ бир маселелер бар да, баягы ДНКны алып келип эле ДНКдан ошол чочконун ДНКсы чыкты деп анан дүрбөлөңгө салган абалдар болду. Шуну менен ошол Toybos компаниясынын сырткы дүң экспорту бир аз солгундап туруп. Кыргызстанда азырга чейин жакшы ишин алып барып атат экен. Себеби алар айтат, биз өзүбүз ишенебиз ошо тазалыгыбызга дейт. Эми ДНК маселеси боюнча дагы биз Алымдар Кеңешине өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Ошол боюнча дагы бир аз күтө турсак, иншалла. Эми башка нерселер бар, эт бар, чучук бар дегенде, бисмилла. Бир аз күтүп турсаңыздар, Алымдар Кеңеши өзүлөрүнүн корутундусун чыгарып берет деген үмүт. Анан мен дагы өткөндө бир макала чыгарганда көп адамдар Алымдар Кеңешине ишенич жок. Алымдар Кеңеши ким эле? Анан булар гашты жаап салды го. Алар ким эле деген бир радикальный сөздөрдү айткандар болуп атат. Ошолор абайласа, сиздин ар бир жазып аткан сөзүңүзгө адамдар көз салып турат. Өзүңүзгө өзүңүз зыян кылып албаңыз. Алымдар Кеңешинде исламга өмүрүн арнаган чоң алымдар иштеп атат ал жерде. Sizde жақшы сурап келсе, мүмкін даратыңызды да жақшы билбейсиз да. Анан ошондой чоң алымдарга акарат айткан жакшы эмес. Анан бир чечимдер чыккан болсо, ошол үммөттүн пайдасына чыккан чечимдер болот. Ошон үчүн бири-бирибизди урматтайлы, бири-бирибизди сыйлайлы. Иншалла Кудай Таала бизге берекесин берет.